Кыргызстандык журналисттердин 23 беренеден турган этикалык кодекси алгач 2007 жылы кабыл алынып, андан соң бир канча толуктоолор киргизилген. Акыркы варианты 2018 жылы кабыл алынган. Кесиптик этика кодекси юридикалык күчкө ээ эмес, бирок маалымат таратуудагы калыстыкты, чындыкты камсыздаган негизги эреже. Кыргыз журналистикасы ушак айың, бир тараптуулук сыяктуу кемчиликтерден куру эмес. Ал эмес буйрутма макала жазган кесиптештерибиз жөнүндө да угуп жүрөбүз. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыз даттанууларды караган атайын комиссия бар. Курамында 13 киши иштейт. Алардын 7-өө жарандык коомдун, 6-өө журналистиканын өкүлдөрү. Комиссияга Кыргызстандын бардык жарандары кайрылып, тигил же бул басылманын, телерадионун үстүнөн же кайсы бир журналисттин үстүнөн даттанса болот. Бир гана эреже: даттануучу жазган арызында кайсыл бир журналисттин же медиа уюмдун этика нормаларын бузганын конкреттүү далилдер менен көрсөтүп берүүгө тийиш. Комиссия мүчөлөрү арызды карап, эгер журналист чын эле ката кетирген болсо, анда тараптарды бир столго чакырып мунасага келтирүүгө аракет кылат. Журналистке кетирген ката кемчиликтери тууралуу эскертилип, этика кодексинин нормалары түшүндүрүлөт. Негизгиси, комиссия журналисттер кетирген кемчиликтерди сотко жеткирбей чечүүнү көздөйт. Журналисттердин этика комиссиясына жыл сайын 10-15 арыз түшөт. Даттануулар тууралуу маалыматтар Facebooktагы баракчага жана Media Law KG сайтына жарыяланат. Чечимдер жогорку окуу жайлардын журналистика факультеттерине берилет. Окутуучулар сабак учурунда кейс катары студенттерге аны айтып берсе болот. Андан тышкары комиссиянын чечимдери маалымат каражаттарына да чыгат. Журналисттин негизги куралы — факты. Журналистик этика — кабарчынын кесипкөйлүгүн кепилдеген абийир кодекси.